Эфирибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Ал эми биздин студиябызда сонун конокторубуз бар. Кичинекей мотурайган бөбөктөр менен. Таланттуу бөбөктөр болгондо дагы. Ооба, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касымалиева өзүнүн окуучулары менен келип калган учур. Саламатсызбы Жалгач? Саламатсыңарбы балдар? Кутман таңыңар менен. Кош келипсиздер. Балдарды мен четинен аттарын тааныштырып өтсөм, бул жакта Альбина, Айбике, Осмон, анан Хантемир. Манайыңар жакшыбы? Толкунданган жоксуңарбы? Камералардан корккон жоксуңарбы? Анткени көнүп калгансыңар буга чейин. Азаматсыңар. Эртең менен эрте турганда кыйын болгон жокпу? Жок. Кичине. Кыйын болуптур Альбинага. Уйкучу окшойсуз, Башка да. Шайыр эже жакшы. Абдан таланттуу окуучуларды тарбиялап, азыр актёрдук чеберчилик боюнча сабак берип атасыз да. Ошол мектепти ачуу идеясы кайдан, качан, кантип келди? Ошол боюнча айтып бериңизчи. Бул атайлап эле идея кылып анан ачып алып ушундай кылып окутайын дегендай ой менде жок болчу. Өзүнөн өзү болду да. Анткени мурундагы 9-класстан жогору анан студенттерди, иштегендерди окуткан элем. Андан кийин индивидуально көп эле кыздар балдарды окуттум. Анан майда балдар менен, майда деп коем, мен окуучу балдар менен иштей элек болчумун. Анан Айжан Газиеванын мектебинде ошо мага келип актёрдук чеберчиликтен сабак бериңиз балдарыма, биздин балдар ырдашат, ошолорго керек деп. Анан алар менен ушу 4 айдай иштедим. Ошол кезде анан 6 жаштан жогору 14 жашка чейинки балдар менен иштеп калдым да. Анан биринчи жолу мен кичинекей балдар менен иштегенге ичимде ушундай бир жакшы көрүү сезим бар экенин билбептирмин, ошол жерден ачылды. Ошол жерден ачылып, анан ошол жерден кичинекей балдар менен иштешип калып, бул жолу көпкө чейин жөн индивидуально дагы кайра бир жылдан кийин дагы кайра иштеп жүрүп эле анан бир убакта ошо Ислам деген окуучу балам келип калып, ошону индивидуально баштап калдым. Анан кийин дагы бир кызым келди, анан бул келди, анан тиги келди, ошол болуп отуруп эле группа болуп калышты. Азыркы учурда группада канча бала бар? Группада 8 окуучу балам бүтүрүүчү болду. Сертификат алышты, бүтүрүштү. Бирок бүткөн менен деле кайра окуп атабыз дегенде биз спектакль койгонбуз. Анан булар кыска метраждуу кинолорго дагы катышат. Ошонун негизинде практика маалында дагы эле келе беришет да. Ушул тапта дагы 6 окуучу келди. Булар ошо февраль айында жаңы окуучулар. Алар менен эми кайра нөлдөн баштайбыз. Канча жаштан канча жашка чейин аласыздар? 7 жаштан 40 жаш, 45 жашка чейин деле боло берет. Анткени окугандар, иштегендер да келет, студенттер мисалы, журналисттер келет, иштегендер келет. Актер болууну самагандар. Самагандар келет, анан аларга кечки убакыт каралган да, вечернее время деп каралган. А буларыбыз күндүз окушат. Жакшы, анда окуучуларга суроо берсек, Альбинаны баштайбыз. Альбинаны сиздин Instagram баракчаңыздан ушундай ыйлап аткарганын көрдүк да. Актёрдук талант байкалып турат, же сиз карайсыз да биринчи, актёрдук дарамети барбы? Альбина актриса болгуң келет турбайбы сен келечекте? Ооба, келечекте актриса менен жана ырчоом келет. Мен да жакшы ырдайм. Мен мисалы 6 жашымдан садиктерден ырдап жүргөм. Мен деле азыр ар кайсы жерде ырдайм, ыр жаздырам. Шайыр эже мектебинде окуганга канча болду? 3 ай болду го. 3 айда эмнени үйрөндүң, айтып берчи? 3 айда эмне үйрөндүм? 3 айда мен кандай образга киришкенди үйрөндүм. Кантип кириш керек экен образга? Образга вот мен надо стоять на место героя себя. Да, геройду. Геройдун ордуна өзүңдү коюшуң керек. Өзүмдү коюп коюшум керек. Анан ошондо образ. Бир образды көрсөтүп Журналисттин образына кирип берчи канакей. Сиз алып баруучусуз да. Муну кармайсыз. Биз конокко келдик сизге. Көрүүчүлөргө эмнени айтып бересиз мисалы? Канакей. Кутманду тааныңар менен биздин коногубузда Акмарал Акмарал Айзирет. Акмарал менен Айзирет. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Кандай экен? Ооба, жакшы экен. Келек, азыр образга эми кирип баратат. Суроо бере аласыңбы? Суроо кандай бере алайын? Эмне кызыктырат? Журналисттердин жашоосунан эмне кызыктырат сени? Журналисттин билбейм. Алып баруучуга бере турган сурооң жок, Ой. Болду, силер кете берсеңер болот. Альбина дагы жакшы ырдайт экен. Альбина, бир куплет ырдап берсең, андан биз Айбикеге өтсөк, кел. Бересиңби? Жап калды. Кел.
Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар птица и людям дарит свет. Рахмат. Азаматсың, Альбина келечекте эң мыкты актрисалардын бири болот. Альбина кызым ошо орус тил мектебинде окуйт да, ошондуктан кичине баягы кыргызча, орусча аралаштырып сүйлөп жүдөп атат кичине. Бул жагына дагы биз басым коебуз. Окугандан бери кыргызча жакшы так сүйлөп калды. Жакшы. Айбике, канчадасың сен? Мен 9 жаштамын. 9 жаштасың. Бул жака ким алып келди бул ушул актёрдук чеберчилик боюнча курска? Апам. Мен дайыма эле сүрөтчүмүн, апа. Мен актёрдук чеберчиликке барайынчы деп, анан апам бир жолу алып барды, анан мага ал жактан аябай жакты. Мен башында кыйналганым ал мындай акырын сүйлөп, уялчак болуп, анан биринчи сабакка, мектепке баргам, ош жакта биздин мындай этюдтарыбызды көрүп өскөнү. Анан ош жактан мындай уялбай деле калдым. Сонун сүйлөп калган турбайсыңбы сен? Жакшы. Кандай өнөрүңдү көрсөтүп бересиң? Анда Осмон экөөнүн жакшы бир этюду бар, ошону көргөзүп беришсиң. Этюд деп коебуз, кичинекей событиясын. Жок, отуруп эле. Отуруп эле айта кой. Айбике, аппаккардын ичинде алтын бар дегенди англисче окутуп берчи. Ойткардын ичинде акпаккар. Рахмат. Кичине жаңылып калышты, бирок эчтеке эмес. Бирок билген жокпуз, биз кайсы жерден жаңылып калганын элечи. Чындыгында жакшы аткарышты. Азамат сиздер. Буюрса келечекте чоң баягы актер, актрисалардан чыккыдай. Осмон, сиз канча жаштасыз? Мен 12дем. 12 жаштасыз. Келечекте ким болгуңуз келет? Актер. Актер болуңуз келет. Кимге Кайсы окшогон? актёрдой болгуңуз келет? Я. Кайсы актёрдой мындай кыйын актер болуңуз? Актерлордон Азамат Улановтай. Азамат Уланов. Апамды издейм деген апасын издеп жүргөн Азамат Уланов. Эмнеге ал ошол жака аткарганы? Ооба. Жагат мага аткарган ошол. Актёрдук чеберчилик боюнча сабак алуу кыйын бекен, эмнеси менен кыйын экен? Негизи эле актер болуу кыйын бекен, ошону мындай түшүндүңүзбү, түшүнө элексизби? Ооба, кыйын экен, көп сабак өтүш керек экен. Аябай үйрөнүш керек экен ошо. Сиз ыйлай аласызбы мындай? Ыйлай алам. Кана бир куплет ыйлап коюңузчу. Азыр эмнеге ыйламак эле? Жаңы алган сценарий боюнча жана ыйлаган жериң бар го, апаңа айтыпчы. Ошол текстти караганга жетиштиңби? Жок. Жетишкен жоксуң. Макул, кийинки келгенде анда Ооба, кийинки келгенде жакшы бир ролун ойноп берсиң. Анда Хантемир, сиз бизге кимден саламатсызбы дагы бир жолу? Кимден образын көрсөтүп бересиз азыр чыныгы актер катары? Актер катары негизи мен жакында эле келгем бул жакка. Жакында келип эч кандай киного тартыла элекмин. Кандай сабактарды өтүп атасыңар? Эмне кылып атасыңар ал жакта? Биз ал жакта машыгабыз, ар кандай нерселерди. Аяктан кыймыл жок, мындай буюму жок этюдтарды жасайбыз. Машыгабыз ар кандай түрлөр менен. Жаңылмаштарды, макала каптарды жаттайсыңарбы? Ооба. Жакшы. Жаңылмач айтып бере алат. Жаңылмач айтып бере алат, Жаңылмач айтып бериңиз келесең. Ашпай тамай чаппай тамай чаппай карабай тактайгандай таштай. Азыр биз студиянын ичинде отургандыктан кичине баягы биз үйрөтүп аткан ыкма менен айта албай атат. Анын үстүнө өзү айткандай биз бул балдар кыздардын арасына жаңы эле келди. Жаңы эле биринчи тепкичтерди басып аткан кези да. Ошондуктан сүрдөнүп атат бир сыйра, көнөлөк элдин алдына чыгып же камеранын алдында. Азыр болсо анда Осмонум дагы өзүнүн бир жаңылмачын айтып койсун. Биз окугандагыдай. Силер тегенменчиникиндегилерден, же кесичиникиндегилерден, же эсепчиникиндегилерден, же электриктегилерден, кишилерсе токтогондусуздар, же көйдөн жошкуруп болгондусуздарбы? Биринчибиз кесичиникиндегилерденбиз, экинчибиз эсепчиникиндегилерденбиз, үчүнчүбүз тегенменчиникиндегилерденбиз, төртүнчүбүз
электрдин тикиндегилер эмес кишилөөсө токтогондордо эмес, кыз сүйлөсө токтобогон эмес. Токтобой турбайсыз сиз. Биз журналисттикилердикилерден эмес анда. Азаматсыз. Канча убакытта жаттадыңыз ушул жаңылмашты? 10-15 мүнөт. 15 мүнөт. Сиз жаттай аласызбы? Бир күндө жаттабапмын мен. Жакшы. Эже, буга чейин окуучуларыңыздын кайсынысы спектакльге катышты, кайсынысы киного тартылды? Ушул жерде отурган Хантемирден башкасынын баары спектакльге да катышты, киного да катышты. Мисалы, Осмон бир фильмге катышты, азыр экинчисине даярдап көрүп атат. Кечээ эле сценарийди колдоруна алышты. Буюрса ушу кийинки жумада тартылып калышы мүмкүн. Ал эми Альбинабызды болсо ошо жана Instagram баракчадан көрүп калдык дегениңер болгон окуядан алынган. Кичинекей кезинде ата-энесин жоготуп жалгыз калган кыздын тагдырын ойноду. Анан чоң койгон кези бар ал кинодо. 20 жаштагы окуучу кызым Айтурган ойноду. Ошондо кичинекей кезин Альбина ойноп, чоң койгон кезин Айтурган ойноду да. Анан Кудайга шүгүр ошо окуган мектептен өткөн ар бир көнүгүүлөрдү, ар бир үйрөтүлгөн нерселердин баардыгын булар губкадай болуп өзүнө аябай жакшы сиңиришет да. Ошонун негизинде анан съемочный площадкада булар менен иштешкен режиссер дагы, башка ошол жердеги эмгектенгендердин баардыгы баалашып, балдар менен биз дайыма кыйналчубуз кино тартканда. Ал эми сиздин балдарыңыз менен аябай жеңил, аябай сонун жыргап эле иштеп атабыз. Чоң артисттерден кем эмес, таптаяр артисттер экен. 3 ай ичинде. 3 ай ичинде. Шерилке, айтсаңыз, сиз сабак берип атканда ошол актёрдук жиберчиликтен сырткары кандай методика менен сабактарды бересиз? Биздин методикада мен булар менен баладай ойнойм өзүм. Баладай сүйлөшөм. Анан биздин жакшы традициябыз бар. Ким бүгүнкү сабакта кичине жакшы болуп, баарына кичине үлгү болгондой бир жакшы нерселерди аткарган болсо, сөзсүз түрдө аны колчап, баалап тастыктайбыз. Анан бир күнү булар менен ойнойм дегеним ушул, баарына бирден колчап отуруп, анан буларга айттым, бүгүн мен деле жакшы иштедим, мага деле колчап койгулачы депчи. Мындайча айтканда мен отуруп алып, чоң мугалим катары буларга сабак берип, мектептегидей өтпөйбүз. Биз чогуу ойноп, мен булардын деңгээлиндегидей мамиле кылып, булар менен буларды чоң кишидей да кылып, ошол эле учурда мен да өзүм баладай болуп мамиле кылып сабак өтөбүз да. Ошон үчүн буларга абдан кызык. Бир убакта мисалы мен иштерим менен бүгүн сабак болбойт деп жазып калсам, булар ыйлайышет, эмнеге биз окугубуз келет, келгибиз келет деп жиберишет да. Жакшы. Альбина, киного тартылган спектакльде ойногон кандай экен? Кичине такой анча деле легкий эмес экен, жеңил эмес экен, бирок жакшы экен. Элдер менен иштейсиң, элдер сени таанып калат, таанышат, Альбина деп ушинтип таанып, өзүңө деле автограф алышат. Ошолордо светке түшөт. Ошол деле өзүмө приятно болот. Мен деле аябай Шайра эжеме ыраазымын за то, что она сделала меня вот такой талантливой кылды, жакшы актрисой. Жакшы актриса кылды, образная. Рахмат. Мен дагы бир нерсени айтып кетким келет да. Булар ушу спектакль ойногондо дагы сахна эмне экенин, сахнада ошо театр актерлору кандай деңгээлде ойнош керек, кандай ыкмаларды басыш керек, ошону дагы булар билип калды да. Кино эле тарапка басым койбой, сахна жагына дагы. Анткени Кар ханышасы деген спектаклибиз койгондо Альбина Гердан ойноду, ал эми Осмонум Кайды ойноду. Бул Айбике менен Багдан деген балам каракчыларды ойноду. Эң кичинекейлери каракчы болуп, ар кимисин коркутуп, бугуну болсо 15 жаштагы бою узун балам ойноду эле. Бул буга барып алып башкарган жери бар. Бул байкеңди бугу деп ойлоп туруп, бир эле кичинекей сөзүңдү айтып койчу. Бул бергеччи. Коркутат го бергеччи жерде. Жакшы, Альбина, сен дагы Айбике, сен дагы тасмага тартылып, спектакльде ойнободуңбу? Образдарыңды мындай кандай болду? Образдар, ошол образды жаратуу, ошол образга кирүү деген нерселер бар да. Мындай тентек баланы ойногон аябай кыйын экен. Анан
мындай бул жерим кестирип, кийимдеримди кестирип ошол жер кыйын экен. Анан мен жана револьвер деген бир пистолет бар экен го, ошону таппай анан кичинекей эле пистолет алгам да, анан Сайреже бир жолу айткан бычакты эле мынтип айланткан үйрөн деди да, анан бирок мен болсо пистолетти эле мындай кичинекей эле пистолетти алып эле ойнодум. Анан биринчи мен менен дагы бир каракчы бар болчу, ал болсо мындай бийлегенде анча да эле эмес болуп, анан мындай башка болуп калды да, анын ордуначы. Анан кары болуп калды. Образга кирдим ошо мындай. Анан образдан чыгуу кантип чыктың? Кайра Айбике болуш керек да. Болуш керек. Анан кайрканча жерде мен мындай карда ойнодум мындай. Анан сокулукка биринчи поездка болгондо бизде мындай карды башка жакта унутуп калып, анан кийимибиз калып дагы. Анан марли сатып алдык дагы. Ошо марлини эле кесе калып эле буларга жаап, кар болуп бийлеп жыгышат. Ошо жерин айтып атат. Кээрлери бийлеп атканда, кээри мындай балдар мынтип айтты да, марлилерди эле кийип алышыптыр. Анан ошо ошондой эле. Жакшы. Балдар, силерде кандай кызыктуу учурлар болуп атат ушул сабак өткөн учурда? Хантемир айтып берчи. Сен жакында эле келип баштадың деп атпайсыңбы? Эмнеси менен жагып атат сага ушул актёрдук чеберчилик сабагы? Мага кичинекей кезимден бери эле кинолорду жакшы көрчүмүн. Киного катышканды жакшы көрүп, ырчылыкка да жакшы көңүл бурам. Мен бул эмени, кесипти мен апамдан уккам биринчи. Апам мага ушундай сунуштаган. Актер болбойсуңбу деп, Жок, ошентип айткан мага биринчи. Мен ошо булар чыгарган эмесине, ошо театрына барып көргөм. Осмонду көргөм, ошол жерден көрүп, жагып аябай. Анан апам ошол каякта экенин Шайыр эжемден сурап, анан Шайыр эжем мени ушундай Шайыр мастерской актерствого киргизди мени. Анан киргеним эле ас болду. Сага кандай образдар жагат? Мага көбүнчө мындай Тентек балдардын, акылдуу балдардын, билимдүү кандай балдардын ролдору жагат? Мындай терс карманды деле аткара берем, бирок мындай жакшы карманды деле жагат. Жакшы. Ооба. Сиздерде баягы мектепке барып, мектептен кийин анан кайра бул жакка келесиңер, Мектепте таанып атышабы, мисалы, мектепке барганда сен актер, келечектеги актерсың деген сыяктуу. Эме дейт. Звезда дейт. Анан сен өзүңүз звезда экенмин деп моюп басып каласың. Булар дурушам. Канча силерди таанып, канча баары о деген сайын силер ошондой жөнөкөй бойдон калышыңар керек. Жылдыз оорусу менен оорубашыңар керек деп дайыма эскертип айтып турам да. Анткени силерден да жакшы, силерден дагы мыкты балдар кыздар бар. Ошон үчүн эч убакта өзүңөрдүн боюңарды көтөрүп, жылдыз ооруга чалдыкпагыла деп дайыма айтып турам. Жакшы. Альбина, сиз үйдө бөбөктөрүңүз барбы? Ооба, бар. Аларга үйрөтөсүзбү? Мондай кылгыла деп, актёрдук чеберчилик боюнча сабак өтөсүзбү? Жок, алар не интересуется. Мен бир кичинекей бебем бар, ал эчтеке эле түшүнбөйт, жөн эле чуркайт, видео көрөт. Ошентип эле кээде ойноп коймун деле ал менен. Альбинадан бир образ суранып, анан жыйынтыктабайлы же кандай дейсиз? Эмне образды каалайсыңар? Анда ырыңды айтып кой. Кыска ал дагы балта. Ошол образга кирип айтылганыр. Биз ырларды декламация кылып айттырбайм эч убакта. Ар бир ырды окуганда, айтканда биз ошону көрүп, ошону сезип, анан айтабыз. Артисттер акындарга караганда алардын ырларын башкача айтабыз, туурабы? Образ менен. Ошон үчүн бул кызым анда ошо кичинекей ырын айтып берсин. Шашпа, образга кир. Балта, берди колума. Баскынды пайдап желкелеп, салды Токой жолуна. Айдап барып Токойго атсаат экен деп, ажылым жетет экен деп, ар нерсе кетти оюма. Жүрөгүм турбай ордуна.
Баракелде. Ушундай эмоционалдуу. Жакшы, сиздерге чоң рахмат. Мыкты окуучуларды тарбиялап чыгара бериңиз Шайыр эже. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касымалиева жана окуучулары Альбина, Айбике, Осмон жана Хантемир бизде конокто болуп, өздөрүнүн баягы жакшы таланттарын көрсөтүп беришти. Чакырганыңарга чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Өнөрүңөр өркүндөй берсин. Буюрса кыргыз баягы алдыда Кыргызстанды эң чыган, тааныткан бир актер, актрисалардын бири болуңуздар, Шайыр эжекебиз де актриса болгула. Рахмат, буйрса болобуз. Таңмана программасы өз көрсөтүүсүн улантат. Биз менен бирге болуңуздар. Алдыда да кызыктуу конокторубуз бар.